Ода Лондон BBC-нин сапар программасы саламатсыздарбы. Студияда Акчолпон Койчиева. Алдыдагы жарым саатта BBC Кыргыз кызматы быйыл чыгарган телебирүүлөргө сереп салабыз. Сууга бай Кыргызстанда сууга жетпеген аялдар эмне кылыш керек? Эмне үчүн өлкөдө жаш балдарга каршы зомбулуктар көбөйдү? 1916 жылдагы үркүн жөнүндө Орусиянын убактылуу өкмөтүнүн мүчөсү Керенский эмне деген? Жана албетте көпчүлүктү кызыктырган апалуу заты Кыргыздын чааратынан тараганы кантип аныкталды? Ушул тууралуу бүгүнкү сапарда. Келе жаткан жаңы жылда кыргыз коомчулугу 1916 жылкы кыргыздардын улуттук боштондук күрөшүнүн жана үркүндүн 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилейт. Үркүн тууралуу программада BBC биринчи дүйнөлүк согуш 16 жылкы окуяларга кандай таасир тийгизген деп суроо салып, буга чейин окумуштуу чөйрөдө айтылган, бирок жалпы коомчулукка кеңири жетпеген өңүттү алып чыккан элек. Гүлнара Касманбетова даярдаган программаны эсиңиздерге салабыз. Замбирек мылтыктарга туруштук бере албай кыргыздар чегинет. Аскерлер элди аяосуз жазалай баштаганда калктын калың катмары сала жолдор менен Кытайды көздөй качкан. Түркүстандагы көтөрүлүштүн каардуу басылганы, эл массалык түрдө жерин таштап качканы, падыша аскерлери артынан кубалап, аларды ырайымсыз өлтүргөнү жөнүндө кабарлар Орус империясынын борборуна жеткен. Анын залакасын тергөө үчүн Орус думасы Түркистанга комиссия жөнөткөн. Орус падышасынын, анын каардуу аскерлеринен эч ырайым болбой турганда, барып даттанарга, жардам сураганга эч кимиси жок турган чакта бир адам Түркистан деп аталган аймактын анын ичинде жашаган кыргыз элинин таламын талашкан. Ал кишинин аты Александр Керенский. Александр Керенский 1970 жылы 11-июнда каза таап, биз келген күн дагы дал ошол 11-июнь болуп, өлгөн күнү менен дал келип калган экен. Александр Керенскийдин кыргыз элинин, жалпы Түркистан элдеринин таламын талашкандагы ролу Октябрь революциясынын, большевиктердин, Лениндин бөлөкөсүндө калып, көп жылдарга чейин Керенскийдин ролу жөнүндө сөз болгон эмес. Мына соңку жылдары гана үркүндү эскерген сайын Керенский сыяктуу анын саналаштарынын ролуна кайрадан кайрылып отурабыз. Ошол учурда кыргыз эли тукум курут болуп кетүүнүн алдында турганда Петербургда, мамлекеттик думада жабыркаган элдин таламын талашып бийик трибунадан жалпы орус коомчулугуна жаны кейип кайрылып жаткандыгын кыргыз эли билди беле, билбеди беле, азыр айтып жүрбөйбүзбү? Кыргыздарды аскерге чакырса эле баш тартып барбай койду деп. Бирок Керенский ошол указдын, ошол жарлыктын өзү дагы өтө туура эмес учурда, туура эмес жагдайда кабыл алынып калгандыгын негиздеп бергенде айткан. Биз буларды жарым жапайы акыбалда кармасак, биз буларды даярдабасак, бул коомду Орус империясынын кеңири коомчулугуна интеграция кылбай туруп, орус иштерине чакырабыз деп батындык деген маселени койгондо, мен ошол Керенскийдин көз карашына кошулам. Кыргыздар орус иштерине дагы барганга даяр эмес эле, даярдык иштери 50 жыл өтүп кетсе дагы кыргыздар ошол Орус империясынын курамында жашагандыгына, кыргыз атуулары кокустан эле бара алып, ошол батыш фронтторундагы иштерге аралашууга даяр эмес болчу. 16 жылы падышалык аскерлердин колунан өлгөн, үркүнгө качкан элдин саны боюнча талаштуу пикирлер айтылып келет. Согуштун жүрүшүндө болгон 3 офицер өлүп атпайбы? 3 офицер. Регулярдуу армиянын 3 офицери. 174 жанагы сержант, пержант катардагы аскерлер өлүп атат. Болгону ошондо 180 киши өлүп атат аскерлерден. Дыйкандардан, орус дыйкандарынан 1900-тан ашыгыраак 2000ге жакын киши өлүп атат. 1000ге жакын киши туткунга алып кетип кайра беришти кыргыздар. Кыргыздардан аскердин, жанагы жазалоочу аскердин колунан өлгөн эле 12-13 миң болуп атат. Жазалоочу аскердин эсепке алынган. Эсепке алынбай көтөрүлүш басылгандан кийин айры чалгы балта менен Беловодскийден 500 кишини өлтүрүп коюшпады. Бул Бишкектен 100ден ашык кишини
чалгы менен айыр менен сайып өлтүрүшпүдү. Мындай өлүмдүн эсеби жок. Кытайга жана качты тиги 164 000 киши Үсөнбаевдин эсеби боюнча. 150-160 деп коёсуз, 160 000. Ошонун 70-80 000 жолдо кырылбады. Анын канчасы белге жетпей кырылды. Артынан кууп барып өлтүрүштү. Ал эми Александр Керенский жетектеген Думанын комиссиясы эмне тыянак чыгарган? Ошол комиссиянын башында Александр Керенский турган, ал учурда мамлекеттик думанын мүчөсү. Ошол өз көзү менен көргөндөн кийин падышалык Россиянын падышалык саясатынын тийгизген залакаларын, масштабын өз көзү менен көргөндөн кийин 16-жылы декабрда мамлекеттик думада, ал жерде ар кандай партиялар бар, ар кандай күчтөр бар, ошолордун алдында кеңири доклад менен чыгып сүйлөп, өзгөчө могул Жети суудагы калк тууралуу минтип айтканы бар. Жети суунун тоолорунда дүйнө жүзүнүн оюна келбеген окуялар болгон соң, биз эми кантип түрктөрдүн Армениядагы, немистердин Бельгиядагы жырткычтыгы тууралуу кеп козгой алабыз деп ошол учурдагы орус коомчулугун эскерткен. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. 1916 жылкы окуялар тууралуу орустардын азыркы мууну эмне дейт? Я думаю, здесь надо найти баланс. Вот мне кажется, что вот этот баланс, попытку его найти. Менимче бул маселеде баланс табуу керек. Ошол балансты президенттин жардыгынан көрсө болот. Агылайык бул тарыхый окуяга объективдүү баа берилсин деп атайын комиссия дагы түзүлбөдүбү. 100 жылдыкты гана белгилебестен ошол кездеги курмандыктарга эстеликтер тургузулсун деди. Чыны менен эле ошондой курмандыктар болгон. Учурда окумуштуулар алардын санын так аныктап жаткан кези. Албетте улутчул патриоттор дагы чыкпай койбойт. Алар Кыргызстан деле эмес, бардык өлкөдө, Россиянын өзүндө деле бар. Алар деле 4 кылым мурунку татар монголдордон кун талап кылышы мүмкүн. Кеп тарыхый баа берүү менен саясий баа берүү эки башка нерсе экенинде. Саясий баа берүүгө бышып жете элекпиз. Азыр эртелик кылат. Себеби саясий баа мамлекетке же саясий системага берилет. 1916 жылы башка мамлекет болгон. Жада калса Ленин жетектеген өлкөнү дагы падышалык Россиянын мураскери деп кароого болбойт. Мына бул жер муңдуулардын энеси. Мына бул жер өткөн кордук элеси. Ачкалыктан курбум өлүп бул жерде калган эле көмүлбөстөн денеси. Дагы өлгөн далай жандар мүргүгөн, сөөктөрүн карга кузгун мүлчүгөн. Ойлоп көрсөм азыр болуп жаткандай, кан бузулуп, кайгыланып сүрдүгөм. Быйыл Кыргызстанда балдарга каршы зомбулук маселеси коомчулуктун көңүл борборуна чыкты. 2 жашар баланын ырайымсыз мамилеге кабылышы балдарды коргоого багытталган түрдүү акция жана чакырыктарга себеп болду. Кыргызстанда балдарга карата зомбулук чындап көбөйдүбү же бул боло жүргөн көрүнүш беле? Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун бул темадагы иликтөөсү адам укуктары боюнча бир дүйнө фестивалына тандалып алынган. Анда ошол берүүнү эсиңиздерге салабыз. Ой чабыты менен алек болгон өспүрүм өзүнүн коргоочусунун сүрөтүн тартып жатат. Ал чоңдор, ата-энелер жана милиция мени сактайт деп ишенет. Бирок ал коргоочу саналган ата-энелерден кордук көргөн курдаштары бар экенин билеби? Наристесинин денесине ор токмок менен сүрөт тарткан чоңдордон кабары барбы? Үй бүлөдө ор токмокко кабылган бул өспүрүм болсо андайды керт башынан өткөргөн. Дедалек бил. А за что он тебя так бил? Что домашнее задание я не записала. Чем он тебя так бил? Ремнем. Ал Бишкектеги кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборуна келип түшкөн. Анын тагдырлаштары бул борбордо аз эмес. Он 2 жаштагы Марат 1 жыл мурда үйдөн качып акыры бул борборго келген. Буга үй бүлөдөгү ор токмок себеп болгонун борбордун жетекчилиги да тастыктайт. Мараттын атасы жок, апасы жана тайлары менен жашачу. Мен үйдөн уруп алып
байкем уруп, татам уруп алгандан качып кеткем. Милициялар кармап бекап келген. Эмне себептен урчу элесиң? Үйдө мал бар эле, ошолорду карабай, ойноп жүрүп, карындашымын карабай ойноп калып, ошо неме кылганына урушат. Урганда кантип каяка урчу эле? Бутка урат, кол жактарга урат. Ошо эстеп атканда кандай эстейсиң ошол окуяларды айтып берсең да? Мындай ыйлагым келер. Ыйлап атканда эсиме келет да. Үйгө барып, кайтып баргың келеби? Отказ жазып койгон ошо баргым келет. Отказ ким жазып койду эле? Апам. Родной хозяин. Вы знаете, наверное, мужчине проще. Я знаю, что вот у меня девушки, которые работают, бывает плачут. Билесизби? Балким эркектерге жеңилирээк болор. Бирок бизде иштеген кыздар кээде ыйлашат. Бала башынан өткөн окуяны билип жүрүү деле өтө кыйын. Айбандар жасабаган ишти адамдар жасаган учурларды көрөсүң. Аны аң сезимге сыйдыруу да мүмкүн эмес. Бывает, даже вот мозг это не воспринимает, что такое можно сделать. Бул борбордо жашаган ар бир баланын өз окуясы, өз арыз муңу бар. Дээрлик ар бири оңой эмес тагдырдын күбөсү. Алардын арасында чынжырга байланган жашоодон жаңы кутулгандары да бар. Бул бир гана борбор. Анын сыртындагы, бүтүндөй өлкөдөгү, ар бир айылдагы же үйдөгү зомбулукту өлчөй алабызбы? Соңку айлардагы үрөй учурган окуялар аз да болсо түшүнүк берет. Бишкектеги соттук экспертиза өткөн аптадан бери комада жаткан 2 жаштагы бала зордукталган деген бүтүм чыгарды. Денесинде зордуктуу жана ырайымсыз сабалган белгилери бар баланы жакын туугандары алгач, Нарын аймагында 55 жаштагы киши бир тууганынын 10 жашар кызын зордуктаган деген шек менен камакка алынган. Мындай көрүнүштөрдү Бишкекте бала зордукталган дагы бир окуя катталды. Ички иштер башкармалыгынын пресс кызматы 3 жаштагы кызды зордуктаган киши камакка Бишкек милициясы үрөй учурган дагы бир фактыны иликтөөгө алууда. Буга Бишкектеги балдар клиникасына 2 жашар баланын өлүк бойдон келгени себеп болгон. Милициянын билдиришинче 29 жаштагы эне жана аны менен чогуу жашаган адам 2 жаштагы ымыркайды өлгөнчө сабаган. Бишкек мэриясына караштуу балдарды коргоо борбору 2 кызды кечээ ооруканага жаткырууга жардам берди. Булардын арасында сот чечими чыккандары да бар. Кайсы айларда? Күз айлары, сентябрь, октябрлар беле. Күн жылуу балда беле. Сиз канча жол неме кылдыңыз? Бир эле жол. Башка кылбадыңыз? Жакында өспүрүм кызды зордуктап жүрдү делген 65 жаштагы киши 20 жылга, 22 жаштагы таекеси 10 жылга вакка кесилди. Мындай окуялар балдардын укугун коргоочулардын ишин көбөйттү. Здесь они получают бесплатную психологическую, правовую и социальную помощь. Бекер алышат. Это в истории впервые. В истории Кыргызстана это впервые. Ошондо өспүрүмдөргө карата зомбулук күчөдүбү? Же коом маселени ачык талкуулай баштадыбы? Бизде бир айда мисалы үчүн 30-40 кайрылуулар болчу да. Мисалы үчүн 2014 жылы деген где-то 30дай, где-то 20-30 кайрылуу болсо деген, быйыл 2015 жылы деген мындан да көп болуп кетти да. Бир күндө 5-6 кайрылуу сөзсүз болот да. Анан бир чети биз ойлоп атабыз, коомчулук тараптан алар зор зомбулоо эмне экенин, ошонун мындай маанисин билип, белгисин билип, ошон үчүн билген үчүн бизге кайрылып атат. Экинчи тараптан чыныгы деген зор зомбулоого учураган балдар көбөйүп кетти да.
Түркүн тууралуу программа көптөгөн кызыгууну жараткан сыяктуу эле балдарга каршы зомбулук боюнча дагы көптөгөн көрөрмандарыбыз жана угармандарыбыз пикирлерин жазып калтырган. Алардын айрымдары менен тааныштыра кетели. Айжан Кулманбетова жазат. Үй бүлө институту Кыргызстанда приоритеттүү маселе болуш керек. Баалуулук, тарбия, жаман жакшыны айырып билгенге адам бала кезинде үйрөнөт эмеспи деген оюн калтырган. Медербек Туралиев бул сапар дүйнөлүк окуяларды аналитикалык чыпкадан өткөрүүнүн рамкасынан нары аттап чыгып, адамдын жеке тагдырына кайрылгандыгы менен бөтөнчөлөнүп турат. Мен бул берүүдөгү зордук зомбулуктун эң негизги башкы себебин кыргыз саясатынын катачылыгынан көрүп турам. Үй бүлө коомдун булагы, мыкты үй бүлө куруу үчүн ата менен эненин сүйүүсү болушу керек деген оюн билдирет Медербек Туралиев. Ушундай көптөгөн пикирлерди жараткан программалардын бири суу тууралуу болду. Суу Борбор Азиядагы татаал геосаясий маселелердин бири. Бирок суунун башында турган Кыргызстандын өзүндө суу көйгөйү курч экени бышык. Продюсер Алмаз Чуроев бул маселени жаңы технологиялар аркылуу чечүүгө алып жаткан атолдар менен жолугуп, алардын сунуштары менен таанышып келген. Мен 3-чү көчөдөн келдим. Күнүнө 3-4 жолу суу ташыйбыз. Малдарга, кир жууганга суу ташыйбыз. Сууну кайнатып ичебиз. Ушул суу ташыган оорбу? Негизи кыздарга суу ташыган оор. Сууну ушинтип ташый турбайсыздарбы? Ушинтип ташыйбыз. Жалпы айылыбыздын абалы ушундай. Бул сууну осо ичкенге негизи ичкенге деле болбойт. Мал салга, кирпирге ушинтип колдонобуз. Суу түгөнүп калса эми айла жок, бул сууну анда-санда колдонуп калабыз. Кыргызстандын калкынын 42% таза суу менен жетишерлик камсыздалган. Үйүнө түтүк аркылуу суу киргизгендердин жалпы саны калктын дээрлик 26%-ын түзөт. Тургундардын 16%-ында суу түтүктөр үйүнөн 100 метрдей же андан алысыраак узактыкта жайгашкан. Ал эми дүйнөдө болжол менен 750 миллиондой киши таза сууга жетпей келет. Орточо эсеп менен алганда дүйнөдөгү ар 9 кишинин бирөө таза сууга таңкыз. Булганыч суудан жуккан илдеттен улам жылына 842 миң киши көз жумат же күнүнө 2300 киши каза табууда. Суу кай жерде кир болсо, ошол жерде оорлор көп болот дагы. Ошол ооруга айыктырга кеткен каражаттар, мисалы ошол суунун системага оңдогонго кеткен каражаттан бир кыйла көп туура келип калат да. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги булганыч суудан жуккан илдеттер тууралуу толук маалыматы жоктугун жана соңку мезгилдерде өлкөдө жугуштуу нителик оорулар көбөйүп жатканы менен аларды сууга байланыштуу деп так кесе айтуу кыйын экендигин билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстандын айрым аймактарында жергиликтүү ылайык таза суу маселесин өз алдынча чечүүгө жетишкен. Чырак айылында 100% Аристону менен суу үйдүн ичинде, жылуу суусу, муздак суусу, эч суудан муктаж болбойбуз. Мынакей. Бул колонкадан сууну биз тышкы муктаждыктарга пайдаланабыз, тыштан. Кир жууган учурда, кир чайкаган учурда дайыма эч неме кыжалаты жок ушул суудан пайдаланабыз. Мында да албетте счетчик турат. Счетчик жалпы коюлган бүт тышта. Кээ бир жерге барып айтсам, сен фантастика айтып атасың дейт. Үйүбүздө жылуу суу бар. Шаардагы балдарым келип, суктанып кетет. Бул Карабалда жашайт. Мына бул система азыр иштеп жатат. Бияка азыр скважинадан суу келип атат. Бул эки система бул өзү сууну коопсуздандыра турган. Ультрафиолетовый луч бөлүп чыгарат. Анан ошол өлтүрөт дагы, анан кайра бул трубка менен мынакей системага кетип атат. Айылга кетти. Айылга кетип атат да. Бизде азыр 360 үй бүлө бар. Донорлорду издеп, каржы таап, анан ушул 11-жылы бүт элдерге ошо түшүндүрүп, чогулуш өткөрүп, анан элдин жалпы токтомунун негизинде биз ушул үйлөргө бүт суу кирдик. Корккон адамдар да болду. Эми сууну дагы эсепке аласыңарбы? Ушундай да болобу депчи. Анан мен дайыма тамашалайм, суунун дагы сурагы бар деп. Анда төлөмү болуш керек, ага чыгым короп атат. Жалпы айтар элем, ошо суу системасын көп жерде жөн эле ысырап кылып коюп эле элдер өзлөрү агып салып эле анан калп эле бирөөнү беттирмарлык кылып суу жетпей атат, анан баланчалар иштебей атат деп. Ушундай айтышат да, мен буга аябай каршымын. Ар ким өзүнөн башташ керек да. Суу сыйлаган зор болот дейт. Ар ким эсеп менен пайдаланса, суу баарына жетет. Суу системасын туташтыруу кандай жасалганын көргөзөлү. Мына бир колодецте
акырын колуң чеберди. Мына бул жерде ар бир трубка бир үй бүлөгө байланган. Мына счетчиктер айдын аягында ушул жерге кирип, счетчиктин көрсөткүчтөрүн жазып чыгышат. Ушул канча көргөсө ошого жараша төлөйт да. Имаш Азарбаев өз тажрыйбасын коңшу 9 айылга таратып, жакынкы келечекте жаңы технологиялар аркылуу жергиликтүү тургундардын жашоо шартын оңдоону көздөп жатат. Айтмакчы, бул айыл ичүүчү суу көйгөйлөрүн чече алды. Эми болсо Сугат суу таңкыстыгын чечүү аракетин жасап келет. Анткени менен Кыргызстандагы бир катар айылдарда Сугат суу маселеси курчуп бойдон кала берүүдө. Ошол эле учурда Сугат институтунун кызматкерлери сууну натыйжалуу пайдалануу максатында жаңы жабдыктарды иштеп чыгышууда. Как вы знаете, у нас раньше была советская система. Өзүңүздөр билгендей эле мурда ири колхоз совхоздордогу сугат иштерин адистери көзөмөлдөп турчу. Андан соң реформалардан кийин айдоо жерлери дыйкандарга таратылган жана убакыт өткөн сайын сугат системасы каралбай калган. Ал эми система эски болгондуктан дыйканга бөлүнгөн суунун көбү айрым учурда 80%га чейини орто жолдо жоголот. Дыйкандардын бул көйгөйүн жаңы технологиялар менен дагы чечсе болот. Мисалы, суу тартыш аймактарда тамчылатып сугаруу ыкмасын Это капельное решение. Балыкчы шаарына жакын жайгашкан Сары Камыш айылында ээн талаада ушинтип тамчылатып сугаруу ыкмасы аркылуу мөмө жемиш өстүрүп жатышат. Адистердин айтымында бул ыкманы ар бир дыйкан өздөштүрө алат. Бул ыкма каражатын үнөмдөйт, убакытын үнөмдөйт жана албетте сууну туура пайдаланууга жол ачат. 2015 жылы көрүүчүлөрүбүздү да өзүбүздү да катуу дүрбүткөн берүү Кыргыздын чаар атынын дүбүртү болду. Дегенибиз, BBC-нин 4-каналы атайын уюштуруп, Жаңы Зеландиялык саяпкер Америкадагы атактуу Апалуза жылкысы кайсы жактан тараганын иликтеп, сапарга Кыргызстанга барганын айтып чыккан эле. Биздин сапардан бул берүүнү көргөн мекендештер туш тараптан телефон чалып, чаар аттын таржымалын айтып жатышты. Менин миссиям бар. Бул сапарыбыздын максаты Апалуза атын табуу. Эмнегедир бук болуп атам, ыйлагым келип. Мен чыны менен эле бул керек деп ишенем. Далилдеп бериш керек. Талаша берген кишилер менен айтышкандан тажадым. Далилдеп берсек сонун болот эле. Рас, бир эле максат тура. Көп болсо эмне кылмакпыз? Не башында аталарыбыздан калганда чаар жылкылар. Чаарат карлуу болот деп. Ошон үчүн. Немеде кыргызстанддар ушундай карлуу күчтүү моундай условияга чыдай алат да. Өзүнүн аттарында чыдай албайт. Кыргыздын аттары тигилердин аттына караганда өсүп кетет деп кыргызстандардын жоготконго аракет кылышат. Себеп өзүнүн аттарын алып келип бизге таңуулап ушундай болуп калды да. Бул чаар аттар, ошол аттар бышык болот биздин аттар. Биз негизи көпчүлүгү ага моюн берген жок. Өзүбүздүн аттарды алып калдык да.
Анткени себеби ошондой өзүнчө түшүнгөндөр багат да, мисалы бул жылкынын баркын билгендер багышат. Чаараттар байыркы аттар экенин мен да далилдегим келет. Алар байыркы тукум экенине мен толук ишенип турам. Аттардын ДНК анализи менен далилдеп берсек экен. Ошондо аларды кыргыздар бакканы далилденет. Апалуза аттары кыргыздардын чаар аттарынан тараганы аныкталат. Ошондо Апалузаны дүйнөдө биринчилерден болуп кыргыздар бакканы далилденет. Мен ошон үчүн силерге жардам берип жол көрсөтүп жүрбөймүнбү? Рустамга да айтып койгум келет. Апалузаны биринчилерден болуп кыргыздар асырап бакканын далилдеп беришибиз керек. Себеби бул мен үчүн дагы, сен үчүн дагы, бүт кыргыздар үчүн маанилүү. Сыймыктанып жүрөбүз. Бул аттын кыргызча аты эмне? Аты барбы? Бар. Бул аттын кыргызча аты Чымчык чаар. Кээ бир жерлерде аны Чымчык чаар дешет. Бул жердегилер жөн эле чаарат деп коюшат. Ала була болуп турса чаар деп коюшат. Тиги жакты карасыңар, тигине Апалуза. Эки үйүр жылкы жүрөт. Келишимдүү жылкылар экен. Айгырлары да мыкты экен. Укмуштуудай татынакай жылкылар. Тим эле кооз көрүнүш. Сөз жок. Толкунданып кеттим. How does that rate with the кыйналганыңызды унутуп калдыңызбы? Унутпайм, эй. Булардын көркүн карачы. Кандай көрктүү. Чынын айтсам, көзүмө жаш тегеренип кетти. Чын элеби? Мына ушинтип кыялдар орундалган күн болот экен го. Мен болсо күнүгө түн ичинде ыйлап аттым. Карачай. Кандай бир башкача аттар. Мен каалагандан да көп берди Кудай. Мен жогоруда айткандай, чаарат тууралуу бул программа чыккандан кийин буга окшогон аты бар кыргызстандыктардын баарысы бизге чалды окшойт. Биздин интернет сайтыбызга, Facebook барагыбызга аны кайдан табууга мүмкүн экенин сунуштаган каттар келип жатты. Айрымдарын окуй кетсек. Атын атабаган жазган экен бирөө, Скот жүрөктү эздиң, бирок акыры таптың дейт. Али Алиев жазат. Ушунча эмнеге издедиңер? Андай аттар менде бир үйүр бар дейт. Карымшакова Алтынай жазат. Укмуш экен Скот айымга алкыш айтам деген оюн жазган. BBC-нин сапар телеберүүлөрү Facebook'та, YouTube'та жана өзүбүздүн интернет барагыбызда жарыяланган BBC Kırgız.com дарегинен аларды таап көрсөңүздөр болот. Келе жаткан жаңы жылда буюрса дагы көп сапарларга чыгып, сапарларды тартабыз. Андыктан эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.